Ассаламу алейкум достор, мекендештер. Барыңыздарга салам. Спорт мекендеги YouTube каналы Токтомуш Жекшенбай уулу YouTube каналыбыздан жабылып кеткендигине байланыштуу айрым учурда ошол спорт мекендеги каналыбызга контенттерди жасап көрсөтүүлөрдү чыгарып турмакпыз. Андыктан лайктан басып бизге катталып туруңуздар. Көптөн бери видео тартпай калдым. Анын дагы өзүнүн себеби бар. Бизнес сферасында иш кылып атабыз. Өзүбүздүн ишканабызды ачып, спорт кийимдерди чыгарып атабыз. Ал жөнүндө да кийинки чыгарылыштарда болмокчу. Азыр болсо Манас аэропортуна сапар алдым. Адилет Нурматов инибиз Open FC уюмунун чемпиону болду. Азыр аэропорттон тозалабыз. Чемпиондук белгур менен Кыргызстанга, Бишкекке кайтып келип атат. Андыктан Адилетти куттуктайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Da geldi. Zette çıkıyor şu iş. O iş ne yapıyor? Hava. Чемпиондук белгур кут болсун. Беттеш кандай болду? Азыркы сезимдер кандай болуп атат? Мынакей мекенге, Бишкекке, Кыргызстанга келдиң. Беттеш ойдогудай болду, прям геймпландай эле болду. Күткөндөй эле атандаш экен, аябай физик экен, аябай стойкасы жакшы экен. Биринчи раунд ошо ойдогудай эле кичине көргөзүп анан экинчи раундда уже өзүбүздүн ишибизди аткарабыз деп план койгон болчук. Ошол ишке ашып кетти иншалла. Келген сезимдер албетте не описать. Өзүм мекениме келген, ушундай кур менен чемпионский пояс менен келген, бул аябай эле неописуемый чувство десем болот. Ошо. Салмактуу процесс кандай болду? Мунусунда салмактуу процесс өтө оңой болду. Вообще кыйналган жокмун. 500 грамм даже көбүрөөк куйдум. Вообще без проблем болду да. Биринчисинде когда за пояс урушканда, ошо салмак болбой калган үчүн пояс бербей койгон болчу да. На этот раз мен доказать этип койдум да, что салмак кууш 65ке для меня это не проблема экенин. Молодец. Сенин спорттук ушул ММА тармагында биринчи чемпиондук куруңбу? Ооба. Чоң организациянын биринчи чемпиону. Эми кайра качан коргойсуң дейт? Билбейбиз эми, пока айта элек. Если болуп калса, жакшы гонорар болуп, атак лига менен контрактыбыз деле жок, контракт бүттү, мындайча айтканда ушул акыркы бой болчу. Эми если контракт берип, жакшы гонорар берип, ушундай кылса албетте любой время, любой атандашка коргонго даярбыз. Пояс кандай экен? Пояс ойдогудан да жакшыраак. Молодец. Канча ай даярдандың? Эмгек төктүң, ошонун баардыгы эми акталып, бир өзүнчө кубанычка балкып жатсаң керек. Ооба, 2 ай. 2,5 ай аябай дисциплина, режим, правильное питание.
эч кандай телефон жок. Кыйын болду чын айткандачы. Бирок тяжелый труд дает свои плоды дегендей да. Менет кылдык, Аллах таалам берди бизге иншалла. Бүгүнкү күндө ушундай чемпион болуп калабыз. Менет кылгандар өтө берет. Ошол жердин өзүнүн мушкери менен урустуң окшойт, Уткандан кийин дагы сенин кубанычыңа көп орустар бир ортоктош болбой койду окшойт. Ооба. Чын айтканда мушташып атканда эле айтат, кыйкырды баары, Илья деп, мындай прям давление болот экен тоже, баары ушуну кыйкырып атса анан. Аны мен уткандан кийин клеткага чыгып туруп, где дедим да, где ваш Илья? Теперь я здесь чемпион дедим. Десем, вся публика молчит. Тишина го. Ошол деле с одной стороны мотивировать этти, да, аябайчы, когда давление болгондо там Илья деп все за соперника болеют, анан сен нет дейсиң да, я сюда пришел свое забрать деп. Бул беттеште негизи эле сенин ушул карьераңа буга чейинки базаң, күрөшүң өтө чоң бир таасирин, жемишин берип жатат окшойт, Ооба. Кечеде күрөштү жакшы көрүсөттүң да? Ооба. Атандашым дагы аябай күрөшкө катуу даярданыптыр. Аябай. Прям өтө неожиданно болду мен үчүн. Физически дагы өтө жакшы экен. Неожиданно болду прям, но биринчи раунд өтпөй калды, ничего, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, впереди еще 4 раунда бар болчу. Ошон үчүн шашылбай, өзүбүздүкүн келип калса тартып, келбесе до конца урушуп бүтүрөбүз деген ой болчу. Бирок атандашың сага караганда көбүрөөк салмак кууду окшойт, Октагондун ичине да сага караганда бир кыйла оорураак болуп чыкты окшойт. 79 килограммдан кууптур. Где-то 14-13 килограммдан кууду окшойт. Ошо өзү айтты, я 79 гонял деп, ал 66-300 көргөздү. Мен 65-800 көргөздүм. Сен кайсыл салмактан кууладың? Мен 77-ден кууладым. 77, 76-да. Бирок көп убакыттан бери ошо 66-нын айланасында жакын жүргөнсүң, Ооба, ошондой эле. Постоянно 66-65 эле да. Тамак да жебей, ичпей. Ооба. Эми Бишкекке келдиң. Эми неге табит тартып атат сразу? Шаурма. Шаурма. Шаурма жейм. Кыргыз мекендештерибиз бардыбы? Колдоо көрсөттүбү? Кандай болду? Колдоосу кандай болду? Конечно. Оштон келген бир туугандар болду. Өз менеджерим Марат Бекмуратов барды. Ошолордун баары келип жардам берди. Албетте мунусунда өтө мындай поддержка болгону сезилди да. Кыргыздар азыраак болгону менен дагы аябай. Анан өзбек бир туугандар дагы аябай, аларга да ыраазы болуп калдык. Ошо Воронежде өздөрүнүн чайханаларына чакырып, сыйлап, аябай аларга дагы Алла ыраазы болсун, өзбек бир туугандарга. Ушундай жакшы сыйым көргөзүштү. Кошуна мусулман деп деле жакшы колдоо көрсөткөн экен да. Ооба. Азамат. Жалпы командаңар менен сенин багы сыйлык сеники болсо сыймык элдики, жеңишиң кут болсун. Акыркы сенден эркин сөз. Ошо жеңиш бир гана биздики эмес, бул жеңиш бүткүл кыргыз элиники деп ойлойм. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Кто болет, кто переживал. Шын жүрөктөн сиздердин ишенимиңиздерди актаардым деп ойлойм. Баарыңыздарга